реформа жасап атат. Коррупцияны төрдү менен жок кылам деп атат. Эл журтка карап, элди бирдей бай кедейге бөлбөй, баары бирдей дарылайбыз деп телевизордон сүйлөгөн интервьюларын көрүп алып, анан бүгүн чыккан мен деген буларды деле тааныбайм деле, эч кимдин билбейм. Ошол ооруган орун айынан келдим. Бир Кыргызстанда бир өзгөрүк болот го деп, жалаң элдин тарамын талашып, көп жерге реформа кылып, канча да баягы 30-40 жылдан бери директор болуп жүргөн бар. Көбүн алмаштырып жакшы иштеп атат. Кыскасы ошол мен айтарым. Эл журтта тынччылык болуп, аманчылык болуп, ушул эме жоголуп, коррупция жоголуп, президентибиз Садыр Жапаров иштеп бир пожизненный. Демек сиз ушул травматология ортопедия элимизде борборун шаардык больница болушун колдойт экенсиз да? Больница болгон жакшы болуп атат. Мисалы бир жака скорый деген барбайт такыр. Азыр скорийлер бара баштайт. Анан мындай эле келип жөнүнө көрүнөбүз. Аны союз учурунда деген жөнөкөй эле больница болчу да. Азыр деген жалаң эле колунда бар артисттердин, мисалы жана Анжелика жана Нурлан Насип дегендер ошогон акча төлөп туруп катын балдарын айыктырып жакшылыкка кетип калып атышат. Анан мага окшогон 4000 сом инвалид болуп жашаган бала чакасы жок адамдар кандай барып көрүнөбүз. Ошо көрүнө албаган айынан мотуп жайында кышында галош менен жүрөбүз. Эми буюрса эми больница болуп калса анан барып жакшылыкка көрүнүп дарыланып кетебиз деген ойдомун. Ким чакырды бияка сизге? Эч ким чакырган жок. Мен кече телевизордон ошо эртең митинг кылам деп жумөк сүйлөгөндөн жана Сабырга. Анан сен митинг кылсаң бар, мен да өзүмдүн оюмду билдире турган адаммын, мен дагы граждан укугум бар деп алып анан чыктым да. Мага эч ким эчтеке айткан жок. Эч кимди тааныбайм мен. Үйдө чыга албай жаткан адаммын. Мына бутума сийдиктен компресс жасап, галош баткылай болуп калгандан анан чыктым. Жыргаганыма жылкы баап жүрөт дейсиңер. Эл журтка тынччылык керек. Мындан кийин кайсы конушта жашайсыз? Мен тетиги Лебединкада жашайм. Эже кечиресиз, кайталап койсоңуз, Алымкадыр Бейшеналиевди колдогонуңуздун негизги себеби? Деги эле министрликти эмес, Алымкадыр Бейшеналиевди. Алымкадыр Бейшеналиев деген элдик болуп атканын мен туюп сезип атабыз. Баягы кардиологияда жаңы директор коюп, эме кылганда эле телевизордон отуруп деген гезиттен окуп калып эле бул адамгерчиликтүү, анан эл деген адам экенин түшүнүп, өзү да 3-4 жолу операция болуптур. Ошол ооруну баш менен, жон тер менен сезген үчүн бизге окшогон колунда жок кедей кембагалдарды баарын бирдей кылып дарылатабыз дегендей кылып сүйлөгөн колдоп анан чыкты. Мен жалгыз болсом да мына бир 100 000 кишиге татып койдум, себеби мен 9-да келгенде эч ким жок эле, азыр булар тарап баратат, мен болсо до конца туруп берем, Кудай буйрса.